Саламатсыңарбы, кымбаттуу достор. Бүгүн бюджет тууралуу кеп кылабыз. Эгерде социалдык долбоордун буга чейинки бөлүктөрүн иштеп чыксаңар, анда кандай максат коюлганын, кандай милдеттер бар экенин жана кандай кадамдар жасалаарын билесиңер. Демек, бюджеттү түзүүгө тартынбай киришсеңер болот. Балким интернеттен бюджеттердин мисалдарын көргөндө алар силерди адаштырып, түшүнүксүз болуп көрүнүшү ыктымал. Коркпогула. Мен силерге бюджеттин эң жөнөкөй түрүн сунуштайм. Мындайча, бир чыгымдардын тизмесин ал өзүнө бюджеттин эң керектүү бөлүктөрүн камтыйт. Биринчи чоң эмес долбоор же иш-чара үчүн бул толугу менен жетиштүү. Өз бюджетиңерди жадыбал түрүндө иштеп чыгууну сунуштайм. Бул максатта Excel'ди колдонуу баарынан ыңгайлуу. Анткени санак жүргүзүүгө оңой болот. Бирок аныктап чыгалы. Бюджет жадыбалы кандайча болушу керек. Демек, жадыбалдын биринчи мамычасы чыгымдарды белгилеп чыгалы. Ар бирине ирет санын берип. Экинчи мамыча бул биздин чыгымдарыбыз. Башкача айтканда, ар бир иш-чара боюнча кандай чыгымдар каралган. Ар бир кадам боюнча. Кийинкиси товардын же сарптоонун ар биринин баасы. Кийинчерээк түшүндүрөм бул жөнүндө. Андан соң алардын саны жана акыркысы жалпы ал баалардын нускалардын санына көбөйтүүсүнөн келип чыккан сан. Негизинен аталган сарптоолордун түрүнө канча каражат жумшалаары. Мисалдарга өтөлү. Мисалы, сыр сатып алуу керек дейли. Биринчи сарптоо сыр болоорун жазасыңар. Мисалы, эмальдуу краска. Балким ар бир банкасынын наркы 100 сом болор. Силерге жалпысынан 3 банка керек. Адистер менен кеңешип туруп 3 банка кажет экенин аныктадыңар. Ошондо, эгерде 100ду 3-кө көбөйтсөк, натыйжада 300 сом келип чыгат. Ушул жерден бир нерсени билип алуу зарыл. Дайыма эле жадыбалга товардын же сарптоонун түрүн жазып алуу мүмкүн эмес. Көп учурда бюджетти түзүп жаткандар өздөрүнө түшүндүрмө жазып жүрүшөт. Баланча фирманын боектору түкүнчө, мисалы 1 литрлик банкаларда. Демек, бул сарптоо мындай фирма жана 1 литр. Кийинки чыгым. Эгерде өнүгүүнү улантсак, балким калемдер. Жөнөкөй мисал. Калемдер. Демек, калемдердин ар бир даанасынын баасы эң арзандарын 5 сом дейли. Негизинен силерге 20 даана керек. Жыйынтыктоочу сан 5ти 20га көбөйткөндө 100 саны келип чыгат. Демек, бизде эмне келип чыгууда? Биз ар бир кичине кадамыбызда аягына чейин жазып чыгып, ар бир чыгымдары бар иш-чараны камтыйбыз. Жыйынтыгында бардык жыйынтыктоочу сандар кошулуусу керек. Башкача айтканда, бул мурунку сандардын көбөйтүүсү болсо, анда бул жыйынтыктоочу сан бардык жогорку сандардын суммасы болот. Эгерде, мисалы, бизге ушул эле керек болуп, жана чыгымдар ушул эле материалдардан турса, биз 400 деп жазабыз. Жыйынтыгында долбоорубуздун бюджети 400 сом. Кайрадан эле түшүнүктүү болсун деп жөнөкөйлөтүп айтканда. Анан дагы көп учурда долбоор үчүн биз ар түрдүү каржы булактарын издейбиз. Жана балким кимдир бирөө ушул чыгымдарды өзүнө алышы мүмкүн. Көп учурда биз ушул жадыбалды уланта алабыз. Жана кийинки нерсе, ушул эле жыйынтыктоочу сандар бизде 300 жана 100 боек менен калемдер үчүн болгон. Балким жергиликтүү администрация бизге жардам бериши мүмкүн. Ушул жерде бизде администрация жана бизнес болот. Башкача айтканда, ушул сандар же бул жака, же тигил жерде кетиши мүмкүн. Ал ким жардам берерине жараша болот.
Бизнес айтат, мен сырларды сатам, мен силерге 3 банка сыр бекер бере алам. Ал эми жергиликтүү бийлик силерде 100 сом эле жетпей жатканын көрүп, силерге мисалы калемдерди сунушташы мүмкүн. Ошондо силер долбоор үчүн каржыларды дээрлик таптыңар десек болот. Албетте, мен жөнөкөйлөтүп айтып жатам. Силерге бюджеттин болуусу долбоорду силерге жардам бере ала турган адамдарга тартуулап жаткан учурда да эмне керек экени түшүнүктүү болсун деп. Кандай чыгымдар, баалар жана башка нерселер болоорун айтуу керек. Дагы бир маанилүү нерсе, аны эстен чыгарбоо керек. Бааларды болушунча тагыраак көрсөтүүгө аракет кылуу абзел. Башка сөз менен айтканда, бааларды ашыкча көрсөтпөө керек. Анткени базарда баалар кандай экенин баары эле билишет. Жана эгерде силер жогору бааларды көрсөтүп жатсаңар, силер тууралуу албетте жаман ойлор кетиши мүмкүн. Жана ошол эле учурда бааларды төмөндөтүп көрсөтүү да болбойт. Анткени эгерде силерге бирөө макул, мен 100 сом берем, бирок силер көрсөткөн сандагы калемдерди алгыла десе, анда силер ушундай төмөн баада балким керектүү товар же кызматты сатып албай калышыңар мүмкүн. Мына кыскача айтканда ушундай жөнөкөй схема. Азыр мен силерге бул компьютерде кандай болоорун көрсөтөм. Мына, бул жадыбалыбыз Excel'деги көрүнүш. Демек, чыгымдарды эсептейли. Биринчиси сырлар эле. Эсибизде бар, ал банкасы үчүн 100 сомдон болчу. Бизге жалпысынан 3 банка керек. Жана Excel'де формуланы киргизүү мыкты ыкмасы бар. Башкача айтканда, бул уячага барабар белгисин коюп, сол кнопка менен көбөйткүбүз келген уячаны бөлүп чыгарабыз дагы, көбөйтүү белгисин коюп, көбөйтүп жаткан уячаны бөлүп чыгарабыз. Мына, ал көрүнүп чыкты. Эми Enter'ди басабыз, анан автоматтык түрдөгү эсептөөнү алабыз. Excel'дин дагы бир мыкты мүмкүнчүлүгү, биз ушул эле формуланы башка уячаларга көчүрсөк болот. Башкача айтканда, биз ушул бурчунан бекем мыкчып алып, аны ылдый биз ушул формуланы колдонгубуз келген уячаларга тартабыз. Бирок көрүп тургандай, бул формуланы койгондон кийин биз каалагандай эле алар жайгашып турган саптарга карата иштей баштайт. Демек, Enter'ди басабыз. Чыгымдардын экинчи түрү калемдер. Жана калемдер болжол менен 5 сомдон. 20 кишиге бизге 20 калем керек. Enter'ди басканда формула автоматтык түрдө калемдерди алуу үчүн бизге канча акча керек экенин санап чыкканын көрдүк. Жалпы сумма тууралуу айта турган болсок, биз аны эсептеп чыгуубуз керек. Башкача айтканда, эгерде бизге көбөйтүү керек болсо, анда ушул жалпы санда бизге бардык сарптоолордун суммасы керек. Ал үчүн бизге автосумма деген баскыч бар. Биз аны басабыз, жана ал бардык жогорку уячаларды санап чыгуу вариантын сунуштайт. Бизге бул туура келет да, Enter'ди басабыз. Жана көрүп тургандай, ал автоматтык түрдө сумманы эсептеп койду. Башка сөз менен айтканда, биз калган түрдүү чыгымдарды толтуруп чыгабыз да, ал эми жадыбал аларды өзү санап турат. Ал эми башка тараптардын каржылашуусу тууралуу балким бизде бир нече булак болушу мүмкүн. Мисалы, жергиликтүү администрация бизге чыгымдардын бир бөлүгү боюнча жардам берүүдө. Ал мисалы калемдерге 100 сом бөлүп берүүнү сунуштайт. Биз дагы демөөрчүлөрдү издейбиз. Ал балким жергиликтүү бизнес же кандайдыр бир башка уюмдар болушу ыктымал. Жана бул мамычаны сурап жаткан тарап деп атап коелу. Жана эгерде жалпы бюджетибиз 300 жана 100 сом болсо, булар биздин жалпы чыгымдарыбыз болсо, алардын 100 сомун администрация каржыласа, демек биз 300дү сурайбыз. Ушундай эле жол менен жалпы жыйынтыкты көрсөткөн формуланы түзүү болот. Биз аны бурчунан тартабыз да, жана ал бизге жогорку уячалардын суммаларын эсептеп берет. Башкача айтканда, администрациянын жардамы 100 сом түрүндө, ал эми суралып жаткан сумма 300. Айрым учурда өнөктөштөр чыгымдардын бир бөлүгүн гана жабууга мүмкүн болгон учурлар болот. Мисалы, калемдердин баасынын жарымын же 10 эле калем берүүгө мүмкүн болуп турганда. Анда бул сумманы да суралып жаткан тарапка бөлүү мүмкүн экенин түшүнүп турабыз. Мына, көрүп тургандай, жалпы суммабыз 400 сом. Долбоорубуздун бюджети. Жана бизге керек болгондой эле
ал 2 каржылоо булактарына бөлүнүп калды: 50 жана 350. Excel менен иштөө ушундай жеңил. Жана эгерде анын иштөө жолун өздөштүрүп алсаңар, чоң долбоорлор үлгүлөрү кандай иштерин түшүнүү оңой болот. Мисалы, мына Soros фондусунун гранттык сунуштарынын бюджеттери. Көрүп тургандай, ал түрдүү жадвалдардан турат. Жалпы бетте формула жайгашкан жана бул жерде эмгек акынын жалпы суммасынын саны болот. Мисалы, мына эмгек акы уячасы, эмгек акы кошумча бети G15 уячасы. Эмгек акы кошумча бетине барабыз. G уячасы 15-сап. Ушул уяча жалпы формулада көрсөтүлүп турат. Башка сөз менен айтканда, Excel'дин иштөө принциби анын өзү эсеп жүргүзгөндүгүндө. Биз болгон эле товардын бир даанасынын баасын тактап көрсөтүшүбүз керек. Канча даана товар керек экенин аныктоо зарыл. Алар капысынан алмашып кетпеш керек. Бизге керектүү гана формулалар болушу абзел. Достор, эгерде бул силердин биринчи социалдык долбооруңар болсо жана силер өз курдаштарыңар менен реалдуу максатты алдыга койсоңор, анда мына ушундай жадвал толугу менен жетиштүү болот. Ушул жол менен бюджетиңерди иштеп чыгып, долбооруңарды ийгиликтүү ишке ашыргандан кийин башка уюмдар сунуштаган ири бюджеттүү жадвалдарды түшүнүү силерге оңой болот. Көңүл бөлгөнүңөргө рахмат. Жана эгер суроолор пайда болсо жана ушул видеонун алдынан эле бере бергиле. Мен баардык пикирлерди окуйм жана силерге жардам берүүгө даярмын. Эсен болгула, көрүшкөнчө.